Бир жаш кыз каттамдагы автобуска отурат. Кийинки аялдамадан ызы чуу салып, көпчүлүктүн тынчын алып, көңүл бурдуруп, кыйкырынган орто жаштагы эже кирип келип, кыздын жанынан орун алат. Жөн эле жай албастан өзүнүн чоң-чоң оор баштыктары менен тыгылып, кыздын алдына да коюп, анын орундугунда ээлей калат. Кыздын жанында турган киши көңүлү чөгүп, кызды бир аз аяй түшүп, андан эмне үчүн сен өзүңдү коргоп эч нерсе дебей жатасың деп сурайт. Жаш кыз болсо назик жылмаюу менен ушундай кичинекей болору болбос нерсе үчүн орой болуп, талашып тартышуунун зарылчылыгы жок. Биздин бирге болчу сапарыбыз өтө кыска. Мен кийинки эле аялдамадан түшөм дейт. Достор, чынында бул жооп алтын тамгалар менен жазып кое турган баалуу сөздөр. Кичинекей болор болбос нерсе үчүн орой болуп, талашып тартышуунун зарылчылыгы жок. Биздин бирге болчу сапарыбыз өтө кыска. Ар бирибиз жашообуздун көз ирмем экенин, аны ар кандай уруш талаш, пайдасыз далилдер, кечире албастык, башкаларга нааразычылыгыбызды көрсөтүү менен толтурууга жашоо өтө кыска экенин түшүнсөк гана. Мунун баары убакытты, күчтү, пайдасыз коротууда. Бирөө сиздин жүрөгүңүздү ооруттубу? Капа болуп, санаа тартып отурбаңыз. Анткени бирге болчу сапар абдан кыска. Кимдир бирөө таштап кеттиби? Алдадыбы? Шылдыңдап басынттыбы? Кайгырбаңыз. Сапарыбыз абдан кыска. Жашообузда кандай гана кыйынчылык, кайгылар болбосун, келиңиз. Дайыма эстеп жүрөбүз. Биздин чогуу болчу сапарыбыз өтө кыска. Бул сапардын канчага созуларын эч ким билбейт. Эч ким анын аялдамасы качан болорун билбейт. Биздин бирге болчу сапарыбыз абдан кыска. Келиңиз, досторубузду, жакындарыбызды, үй бүлөбүздү баалайбыз. Бири-бирибизди сыйлап, жакшы мамиле жасап, кечиребиз. Өзүбүздү бири-бирибизге болгон жакшы сезимдерге, кубанычка, ыраазычылыкка толтурабыз. Анткени биздин бирге болчу сапарыбыз абдан кыска. Ошентип, кандай жашап жатканыңарга көңүл коюп карап, акылсыздардай эмес, акылдуулардай жашагыла. Убакытты пайдалана билгиле, анткени убакыт жаман.